Bir күні Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga kabar kelip kaldı. Sүйүктүү жана мейиримдүү кызыңыз Фатима ооруп калыптыр. Сизди чакырып жатат деп айтып калышты. Rasulullah Фатима ооруп калыптырбы деп баттан барып көрөйүн деп шашылды кызын барып көрүүгө. Фатиманын үйүнө барып эшигин каккылады. Ичкериден Фатима энебиз ким бул деп айтты. Мен бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям боломун кызым, үйүңө кирүүгө уруксат бересизби деп сурады. Өз кызын алдында кирүүгө уруксат сурап жатат. Ичкериде турган Фатима энебиз азыр атаке бир аз күтө туруңуз деп айтты. Расулубуз бир аз күтүп турду да экинчи жолу эшикти каккылады. Дагы ичкериден ким бул деп сурады. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям боломун кызым, мен сизди ооруп жатат деп көргөнү келдим. Уруксат барбы кирүүгө деп сурады. Фатима энебиз бир аз күтө туруңуз атаке деп айтты. Дагы бир аз күтүп турду. Эми үчүнчү жолу эшикти каккылаганда уруксат берилбесе, кайра артына кайтып кетүүбүз керек эле. Расулуллах үчүнчү жолу эшикти каккылады эле, дагы ким бул деген үнү кулду. Мен атаңызбын Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, бүтүн адамзаттын пайгамбарымын. Кирүүгө уруксат бересизби, же артыма кайтып кетейинби деп айткан эле, ичкериден эч кандай сөз үн улбады. Бирок Фатима энебиздин буулугу ыйлап жаткан үнү кулду. Таң калган Расулуллах: "Эй кызым Фатима, эмне болду сага? Эмне ыйлап жатасыз?" деп сурады. "Атакем, эй Расулум, мен сизди күттүрүп койдум, кечирим сураймын. Үстүмө кийген кийимим барго, бирок башыма орогон эчтемке таба албай жатамын. Ошого сизди кирите албай жатамын" деп айтты. Расулуллахтын кызынын жашоо шартын бир көрүңүздөрчү бордоштор. Элестетиңиздерчи, бүтүн дүйнөнү нурга бөлөгөн заттын кызы үйдө отуруп үстүнө кийгени кийим табып, башына жолук таба албай жатат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Макул кызым, уруксат бериңиз, мен кирейин, мен атаңызмын го" деп айтты. Фатима энебиз пайгамбарыбызды ичкериге кирүүсүнө уруксат берди. Пайгамбарыбыз кирсе, кызы Фатима оронуп жатат эле. Жүз өңдөрү саргайып калган эле. Расулуллах кызынын башынан кармап, сылап: "Эй көзүмдүн кареги болгон кызым, ооруп калдыңызбы? Жүз өңдөрүңүз саргайып калыптыр" деди. "Эй атакем, Расулум менин, сиз мени Алиге турмушка бергениңизде, Али эмнени алып келсе жегин, эчтемке алып келбесе сабыр кылгын деп айткан элеңиз. Мына сабыр кылып келдим. Бирок бүгүн мен жалганчы эне болуп калуудан коркуп сизди чакырдым. Эй дүйнөнүн нуру болгон пайгамбарым, неберелериңиздин